Курманбек Ыкышев 2006 Баткен облусунда Кадамжай чек ара заставасынын командири болгон. Чек ара аймагында кылмыштуу топту колго түшүрүү жана жок кылуу учурунда окко учуп курман болгон. Чек арачы Курманбек Ыкышевди эскерүү иш-чарасы өзү туулуп өскөн айылында өткөрүлдү. Айлык өтүнөн жылда буйруза ушул Курманбек инибиздин турнирин өткөзүп, жаштык муундарга, келечектеги муундарыбызга жакшы тарбияларды, жакшы патриоттуктуу сезимдерди мекенибизди, жерибизди коргогонго шыктандыруу боюнча ошо инибиздин дагы патриоттуулугун белгилеп үлгү алса экен деген ниетте ушул иш-чара өткөзүлдү. Өлкө чек арасын коргоп, курман болгон Курманбек Ыкышев Бишкекте аскердик окуу жайын аяктаган. Аскердик кызматын өтөп жүрүп, Коргоо министрлигинин жолдомосу менен Туркия, Америкада атайын аскердик тажрыйбасын арттырууга жетишкен. Жакшы иштегенди, результаттарын көрсөтүү негизинде мамлекет муну Турцияга окууга жөнөткөн. Турциядан окуу ийгиликтүү аяктап келип, Кыргызстандын четтеринде, мисалы үчүн Нарында, ошо Баткенде өзүнүн баягы мамлекеттик кызматын аткарып аткан. Анан кийин тез арада эле ошол капитан болду. Анан кийин мамлекет дагы өстүрүш максатында буну Америкага окууга жөнөткөн. Бай улуу кош канатты жайып кетти, жүрөк тушка казыгын сайып кетти. Эл жер үчүн Курманбек жок аттанып, бир паста бул дүйнөдөн тайып кетти. Мекенчегин коргоп, курман болгон Курманбек Ыкышевдин ысымы өзү кызмат кылган Кадамжай чек ара заставасына ыйгарылган. Ал эми жергиликтүү бийлик жана айылдаштарынын колдоосу менен өзү туулуп өскөн айылына чек арачынын эстелиги орнотулган. Бала кезинен эле аябаттан чыккан, өзүн өзү мыкты бекем кармаган жигиттерден эле. Классташтарынын арасында алдыда жүргөн патриоттордон болчу. Ошону улантып кийин ушу окуу жайды бүтүп, военный болуп, анан ушу чек ара кызматына барып, ал жактан да өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, канчалаган ушу төшүнө ушу медаль, ордендер берилген экен. Эскерүү иш-чарасы Курманбек Ыкышевдин элесине арналган спорттук мелдеш менен коштолду. Ага Бакай Ата районунун мектеп окуучулары катышып, волейбол оюну боюнча күч сынашты. Чолпон Сабитова, Орозбек Бешебаев, Урмат Долдурбек уулу, Бакай Ата району.